Бас. Басқанды қой. Айтайын келген ал монтаж қылып қойса еш нәрсе емес. Главный жазылып қалыш керек та. Главный жазылып қалыш керек. Главный жазылып қалыш керек. Алған монтаж жасап қойдың ал. Өкөстің батап екеуіз? Күлгөнүңүз баары жазылыш керек та. Күлгөнүңүз мына Мухтар акемен жакшы жүрдүм дедиңиз. Мына Мухтар аке Шаханов келди дедиңиз сүрөтканыңызга. Мастерскойго. Ушу турасында кеп колгой бериңиз. Ал деген баягы Мухтар Шаханов деген Мухтар Шаханов деген бул биздин Бишкекте элчи болчу да. Казак Республикасынын элчиси ушу Бишкекте турчу. Анан бунун үйүнө барып бир жолу бир эфирге неме даярдаганбыз. Ал киши жөнүндө интервью алып, журналисттер менен. Ошондо баргам мен. Анан барып сүйлөшүп, үйүнөн бир китептерин берип, мен ушуну чакыргам. Бир келип отуруп бербейсиз, ушундо бир көргөзмө ачайын деп аттым эле. Ошого кошоюн депчи. Мен чынында эле баягы көргөзмөгө кошоюн деген оюм бар болчу. Шахан. Чыгармаларын жакшы көрчүмүн. Өзү дагы аябай таланттуу, мыкты жазган акын да, жазуучу. Анан келди Мастерскойго бир күнү. Бир күнү мен алды анда деген сүрөтчүлүк окуучу жатаканасындамын, ошол жерде жашайм. Анан эле келип калды. Келгенде да жанагы элчиликтин машинасын минип келип туруп алып, машинанын алдында эки желек илинип турат экен да, кичинекей Кыргыз Республикасынын анан Казак Республикасынын желеги илинип турат экен. Аны көргөн жаш балдар тиги президент келди деп чуркап жүрүшөт да. Ызылдап. Анан кирип тартып калдым. Анан отуруп бериңиз дедим, отурду. Анан ал киши ушундай бир тынчы жок киши экен да. Бир 5 мүнөт отурду, мен 5 мүнөттө эле анын деген элесин чийгенге да жетише албай калдым да. Немесин алып эле чийип, кичине да неме кылып чийип атканда эле жаныма отура калды. Анан мен айттым, ордуңузга отуруңуз. Хотя бы 2 саат отуруп беришиңиз керек. Болбосо эс алыңыз да анан кайра мен тартайын десем, дагы бир аз отурду. Бир аз отургандан кийин эле мен мындай көздөрүн, мурун, ооздорун алып кичине элеси келип калды да. Элеси келип калганда эле кайра ордунан туруп келип эле менин жаныма отуруп алды. Отуруп эле анан кийин, мен мында мурун мындай семиз эмес элем. Мен чапчак, жакшынакай жигит элем. Сен могу деген азыр мен семирип кеткенден кийин этимди тартып атасың. Менин могу эттерим баарын кырк деп, могу жаактарыны шылтып атат. Көзүнүн шишип кеткен, буну шишигин ал деп атат. Ошентип атып эле өзү отуруп атып, мен тартып атам. Менин жанымда айтып отуруп, мен аны тарттым да. Эми азыр ошо портрет менде турат. Өнөрканада. Жап-жаш да, Шахан, Мухтар Шаханов десең, ошол убактагы Мухтар Шаханов деп жазып койсоң деле, аны элдер көрүп алып, бул Мухтар Шаханов эмес го дейт, ал жашын жаш кезин тартып алды да. Анан мен аны көргөзмөгө кое албай койдум. Мындай да, адам деген өзүнүн өмүрү өтүп баратканда, могу бырыш түшөт, мындай келбети өзгөрөт, келбеттүү болот бир адамдар. Ошого эч өкүнбөш керек да. Бунун өзү ар бир бырыш жөн түшпөйт. Бул тарых. Адам басып өттү жолду. Бир жолду басып өттү. Бир тагдырдын оор күндөрүн өткөрдү башынан, сыноолор өттү. Кейди, кепчиди, чыгармачылык жазуу деле оңой эмес. Ошо каармандарга аралашып жүрүп, ызылдап жүрүп, анан ошо бырыш түшөт. Чача карат, ойлонот адам, уктабай калат, уйкудан калат. Ушинтип жүрүп, адам өзүнүн турмушунда бир чекке жетип, чыгармачылыгын өз ордуна коюп, анан кийин бир элге белгилүү болгонча бир 60-ка барып калат. 60-70-ке барганда анан элдин оозуна алынып, элге төөсү көрүнүп, белгилүү болуп калат да. Мен айтып жүрөм, бир чыгармачыл адамды даярдоо кыйын экен. Бир чыгармачыл адам бир элге сөз айтыш үчүн, элге бир жакшы чыгарма жасаш үчүн ошол адам кеминде эле бир 30-40 жыл өмүрүн бериш керек да. Болбосо 50 жыл өмүрүн бериш керек экен да. Анан ошол өмүр
50 жыл өміріңді берсең, сен деген 70-ке шығасың. Анан сені бір іш баспағанда, чачың ағарбағанда эмне болот? Ошоны барын, ошол адам дөөлөт катары сезиш керек. Менин дөөлөтүм, менин ырыскым, мендеги асылдык, мендеги нарыктык ушу. Чачым агарды, бір ушу карылыктын дөөлөтүн көтөрүп атам. Кудайым мага ушундай өмүр берди. Ушундай ырыскыны берди эле, ушу ырыскы менен чыгармачылыгында жашап келатам деп, адам өзүнө шүгүр кылып, өзүнө тооба кылыш керек да, ошондо ошол адамда кадыр бар кармалат да. Анан сүрөтчүгө келгенде эле келгеле кой, мени мындай тарта кой, анан мени жаша. Мен аябай көп белгилүү адамдарды тарттым. Анан баары эле менден суранчу да. Бир ишим алып койсоң болобу? Болот дешим. Алып койсо болот да. Чачым карайтып койсоң болобу дейт. Болот дейт. Чачын да карайттым. Бирок ал өзүнө окшобой калат да. Мен аны деген 20 жылга өзгөртүп жибере атам да. 20 жыл деген артка кеткенде ал адамды ошол көргөзмөгө келгенде ошол адамды эл тааныбай калат. Мисалы үчүн ал атагы кайсы жактан чыкты? Атагы ошол куракта эл таанып турат аны. Анан 20 жыл илгерини кайра неме болуп койсоң эл тааныбай калат аны. Анда сен өзүңдүн сапатыңды жоготуп койсуң да. Ошон үчүн мен ушул сөздөрдү көбүнчө өзү мага келип отыруп сүрөтүн тартканда түшүндүрүп айтам. Азыр айтып калдым да. Мурун макул деп көңүл оорубасын деп улуу кишилерди илгери мен деген улуу кишилердин портретин тартканда анда мен жаш элем. Кээ бирлер мени тоготпой койгон учурлар болгон, мындай отургузу келбей, бул ким эле дегендер болду. Мен алардын кээбирин тартпай койгон учурларым болду. Бирок мен жакшы кабыл алып, жакшы сөздөрүн айтып, жакшы пикирлеш болуп калган, кийин ата бала болуп калган улуу адамдарды мен өмүр өткөнчө сыйлап өттүм, ата баладай болуп өттү. Алардын көбүнүн көзү өтүп кетти. Азыр мен ошол мезгилден калып калган бир жоокердей, бир баатырдай, бир алыптай сезем да, ошо алыптар кетти да. Бизден залкарлар кетип калды. Мен мисалы үчүн жанагы Советбек Жумадылов, Орозбек Кутманалиев, анан Жалил Садыков, Абдулкай Алдашев деген академик, Аман Мамытов деген академиктер. Эми өтө көп, мен 100 адам портретин тарттым да. Сабира Гүмүшалиевалар, ушулардын мен көбүнчө булардын өзүнүн оюна койчумун да. Жумабек Асанкуловдун, мисалы үчүн генерал-лейтенант КГБныкы. Ушулардын мен өзүнүн эркине койчумун. Мастерскойго келсем мастерскойго, ошо Мирахимовдарды. Болбосо алардын шартына карап мен үйүнө барып тартчумун да. Анан кээ бирде үйүнө барып тартканда ушуну дасторкон жайып, жакшыркай болуп сүйлөшүп, анан тарткан учурларым болду да. Кээ бирлер деген мага айтчы, жок, мен художественный мастерскойго барышым керек. Ошол жерде дух болот. Мен мындай үйүмө чакырбайм. Үйүмө келгенде ал болбой калат деп кээ бирлер түшүнчү. Мен аларга түшүнчү. Бирок мен мастерскойм аябай тар эле да. Тар жерге отуруп, азыр ойлойм ошо кантип тарттым экен депчи, бирок ошо мага тартышка туура келген да. Мен кандай болбосун ошолорду отургузуп алып тартышым керек болчу. Кандай болбосун окшош сөз керек болчу. Кандай болбосун алардын көңүлүнө жагыш керек болчу да. Ошол мен тарткан портреттер көңүлүнө жакканда, ошолор ыраазы болуп, анан кийин мен менен ата баладай болуп мамиле кармап калган да. Аябай сыйлап, жакшы сөздөрүн айтып. Мен атымды, мен даңкымды ошолор чыгарган. Ошолордун бир сөзү миңдеген адамдарга жеткен да. Бир жерге барса айтышкан. Мен билем да көп. Ушу паланча айтты дегендер көп да. Ошентип жүрүп чыгармачылык болду да. Чыгармачылык жөндөн жөн болбойт экен. Кудай таалам өзү кандай сага ырыскы берсе, кандай шыбага берсе, ошо шыбаганы жакшы кармап, ошо шыбаганы бекем кармап, ошо шыбагаңды алдырбай, шыбаганы ырыскы болсун деп, өзүмө дөөлөттүү болсун деп кармаш керек экен. Мен кийинки чыгармачыл жаштарга айтарым, ичкилик, мондай бир туура эмес жолдор, анан бекер эле убакыт өткөрө берүү, бул өмүрдү бекер эле баскан болот да. Мен ошон үчүн айтарым, мен бабалардын жолу менен басып келатам. Мен
жаштар айтат, бабалардын жолу менен багыш оңой эмес. Ошо жолду басыш керек. Ошо жолду ардактуу басып өткөнгө аракет кылыш керек. Ошол эми мен айтарым. Анан бу жерде көп сөз бар. Муну айта берсе күн түн айта турган немелер бар. Кантип жолуккандарым кызыктууларга. Мен буларды издеп жүргөн кездерим. Ал кезде деген азыркыдай телефон жок болчу, чөнтөк телефон. Анан жанагы үйдүн телефондорун алып үйлөрүнө звонить этчимин. Болбосо мен аларды иштеген жеринен кармачумун. İstеген жерлерине барчумун, барып алып алар менен жолугуп, сүйлөшүп. Анан мен ошо сунуштачумун да, ушундай аракет кылып атам, мүмкүн болсо мен сиздердин портретиңизди тартайын дедим эле деп. Анан жөндөр жакшы кабыл алды. Мен ошо тарткандардын өзгөчө аябы кабыл алды да. Мен ошо бирөө мага туура эмес айткан, аябай көңүлүм оорутуп мен баргандачы. Көңүлүм оорутуп койду. Анан мен ошо көңүлүм ооругандан кийин мен неме кылып калдым. Тиги кишинин портретин тарта албай калдым да, үйүнөн тартып кеттим, жакшы эле болду. Анан түнү менен иштедим, бузулуп калды портрет. Анан эртеси келип кайра тартып кеттим, бирок мен ошону көңүлүмдө кое албай койдум да, анткени көңүлүмдү катуу оорутуп мындай. Мен көңүлүмдү катуу оорутуп мындай шылдыңдаган сөздөрдү айтып, үйүндөчү аябай мындай туура эмес кабыл алды да. Анан ошо жаман экен. Бирөө мындай сени алып чыгып атам, сен жөнүндө сүйлөйүн дедим эле, сен жөнүндө мындай интервью алайын дедим эле десе, аларга жакшы мамиле кылып, аларды неме чакырып, неме кылып коюш керек экен да. Экинчисин жазып атасың азыр. Мен деген ошондой бир учурлар болду. Ошол киши анан кийин мени деген тиги көргөзмө ачылгандан кийин издеди да, окуя бар аябай. Мен үйгө көргөзмө ачкандан кийин досторум болбой сүйүнүп, коноктошуп, анан келгем конокко. Кечинде келсем эле ушинтип аябай ачууланып бирөө звонить этип атат дедим. Алар аябай чоң адамдар болчу. Анан мен неме деп калдым. Чалсын деп атат деди да. Анан чалсын деп атат дегенде мен ошо чалайын деп неме кылдым. Үйүнө чалдым да, чалсам аябай жини келип аткан экен, мындай катуу айтып жиберем деп атып, кайра сиздеп калды да. Анан мени сиздеп, мурункудай мамиле жок. Аябай жакшы мамиле кылып, мен эми ушундай Кыргызстанга белгилүү адаммын. Мен ушундай көргөзмөдө коюлбасам болбойт, менин портретим коюлбаса болбойт деп анан кийин келип кайра отуруп беришиң, кайра тартышыңды турам, кандай болсо отуруп берем. Мен барганда деген анекени сүйлөп, анан кийин мындай мен тоготпой, анан кийин уктап калып, ит кылган да. Анан баягы Теңсинбей да. Теңсинбей мындай аябай неме кылганда, эми сен кимсиң, колуңан эмне келет дегендей кылган да. Анан кийин ошону мен көрдүм, аябай катуу суранып, аябай неме кылды. Эми ал өттү кетти, анан кийин деле мага өчөшүп баргандай сөздөр жаздырды. Ошол да. Мага катуу сөздөр жаздырып, гезиттерге жаздырып, мени жамандатып жүрдү. Бирок ал жамандаткан эмне? Мен өзүмдүн аброюм менен, өзүмдүн немем менен кетип атам да. Жолум менен баратам да. Ал деген өзүнөн ката кетти. Мен антип деле бирөөнү жөндөн неме кылбайм. Мен эгер бирөөгө көңүлүм түшүп, мен ошону тартам деп, ошол кишиге тарткым келе турган болсо, менде биринчи эле максат кыргыз элине эмне кызмат кылган кызыктырат да. Кыргыз элине кандай кызмат кылды, анын чыгармалары кандай, эмне деген чыгармалар кылган, элдер ошонун аброю канчалык элдин алдында, эмгеги тазабы, таза эмеспи, адамгерчилиги кандай. Мен биринчи адамгерчилигин коем, адамгерчилиги жакшы болуш керек. Экинчи чыгармасын коем. Анан ошодон кийин мен аны тартышым. Мен бир каарманым жөнүндө толук билбесем тартпайм мен. Толук билбесем жазбайм дагы. Аны мен жакшы билбесем кантип жазам? Мен ал үчүн аны менен сүйлөшүшүм керек. Мен көбүнчө сүйлөшөм. Кээ бир адамдарды мен издеп барып сүйлөшөм. Издеп барып үйүнө барам.
мен алар менен маектешем, алардын акыл эсин угам, сөзүн сүйлөгөн сөзүн угам. Ошентип атып мен тыянак чыгарам да өзүмчө. Жөндөн эле бирөөнү угуп алып эле тарта бербейсиң да. Аны билиш керек. Ал адам кандай адам? Ал адамдын аябай чыгармасы жакшы болушу мүмкүн да. Бирок адамгерчилиги аябай начар болушу мүмкүн да. Адамгерчилик деген ошо чыгарманы тазалай турган нерсенин бири. Адамгерчилик жогору болуш керек.